Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын Бишкек шаардык кеңешине шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деген чечимин күчүндө калтырды. Себеби шайлоо кампаниясы учурунда 400гө жакын мыйзам бузуулар боюнча билдирүүлөр келип түшкөн. Саясатталдоочу Алмазбек Акматалиев мындай көрүнүштүн кайталанышы эски тажрыйбалардан чыга албай жатканыбыздын жыйынтыгы дейт. Тилекке каршы шайлоо баягы эле эски нукта өтүптүр. Бул биринчи жыйынтык деп эсептесек болот. Экинчи жыйынтык мен үчүн өтө маанилүү. Себеби Борбордук шайлоо комиссиясы башка бийликтин бутактарынын таасиринен тышкары өзүнчө мындай бир эгемендүү, мындай көз карандысыз орган катары иштей баштады деген тыянак чыгарып атам өзүм үчүн. Себеби бул маанилүү да. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын талаптарына ылайык шайлоону кайрадан дайындоого себепчи болгон талапкерлер шайлоого кайра катышууга укугу жок. Ал эми саясий партияларга мындай чектөө коюлган эмес. Учурда кайра шайлоо өткөрүүгө себепчи болгондор боюнча укук коргоо органдары тактоо иштерин жүргүзүп жатканын БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Негизги мыйзам бузууларды карап көргөндө мыйзам боюнча добуш берүүнүн жүрүшүндө мисалы Бишкек шаарында шайлоочулардын тизмесине 419 миң шайлоочу киргизилсе, алардын 11 апрель күнү шайлоого 135 миңден ашуун шайлоочулар келип катышкан. Жана Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечиминде көрсөтүлгөндөй жалпы шайлоого катышкан шайлоочулардын 60 миңден көбүрөгүнүн добуштары жокко чыккандыгы үчүн бул мыйзам боюнча жалпы шайлоочулардын шайлоого катышкан шайлоочулардын 30%дан көп, 1/3 көбүнүн эгерде ушундай камтылган болсо, анда шайлоонун натыйжалары жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алат деп көрсөткөн нормалар. Ошонун негизинде аймак шайлоо комиссиясы ушундай чечим кабыл алды. Алмазбек Акматалиевдин пикиринде жергиликтүү кеңештерге шайлоо жүргүзүүдө бир мандаттуу шайлоо системасы киргизилсе, эл журт үчүн күйгөн патриоттор өтүп келет. Анткени азыркы партиялык системада иш билген жаштар артта калып, акчалуулар алдыңкы орунду ээлеп алууда. Шаарлардагы шайлоолор, шаардык кеңештерге шайлоо партиялык система менен өткөнү мага мисалы укук таануучу, саясат таануучу профессор катары мисалы мага жакпайт. Менин жеке пикиримде партиялык шайлоону жогорку кеңеште, шаарлык кеңештер үчүн партиялык тизмени токтотуш керек. Менин оюмча бул жогорку кеңештин бир бөлүгү гана партиялык тизме менен шайланыш керек деген сунушумду мен айтып жазып жүрөм. Анын негиздери да бар. Себеби улуттук деңгээлде бир дагы партия жок бүгүнкү күндө. Анан улуттук деңгээлдеги партия жок болгондон кийин алар мындай бир өзгөчө башка бир шаарларда кайдан пайда болот? Борбордук шайлоо комиссиянын атайын структуралык бөлүмү кайра шайлоону өткөрүүгө чыгымдардын эсебин иштеп чыгат. Ал эми буга чейин 3 шаарда шайлоо өткөрүү үчүн 40 миллион сомго жакын акча каражатынын эсеби бекитилген дейт Абдыжапар Бекматов. Шайлоо дайындалган убакытта Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын структуралык бөлүмү кайра шайлоону дайындалган кайра шайлоону өткөрүүгө даярдоого кетүүчү чыгымдардын сметасын иштеп чыгат. Буга чейин 3 шаарда болуп өткөн 11 апрелге болуп өткөн шайлоону даярдоо өткөрүү үчүн 39 миллиондон бир аз ашыгыраак 40 миллионго жакын акча каражаттарын чыгымдалышы боюнча чыгымдардын сметасы бекитилген. БШКнын чечиминде көрсөтүлгөндөй, мындан аркы кайра шайлоо өткөрүү кадамы шайлоо жокко чыгарылган күндөн баштап 30 календарлык күндүн ичинде жергиликтүү кеңештин депутаттарын кайра шайлоо боюнча президент тарабынан жарлык чыккандан кийин 40 күндүн ичинде шайлоону өткөрүүгүнү белгилүү болот. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Нажда Кейжи, Бишкек.